большой привет Кыргызстану. Салам Кыргызстан. Hi Кыргызстан. Kyrgyzstan. You're welcome in Turkish in Kırgızistan'a selam. Öpüyorum sizleri. Атып барыңарды эле. Үшүп кеттиңерби жигиттер? I love you Kyrgyzstan. My brothers, I love you all. Can yok. Ercan. Свободно, брат. Суық болып кетті что-то. Ассалаумалейкум достар, мен атым Азарет Сапарбеков. Біз Автор ТВ каналындағы Қырғыздар долбоорун биринчи чыгарылышын баштайбыз. Эгерде сиз Стамбулга келсеңиз, окуган келсеңиз, же турист болуп келсеңиз, жумуш менен келсеңиз, эмнелерге көңүл буруш керек, эмнелерди алыш керек, эмнелерди каражаттарды алып келиш керек, бардыгын биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Антан биздин каналдан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Стамбул, Түркиянын борбор шаары. Расмий маалыматтар боюнча 15 миллиондон ашуун калк жашайт. Бул шаардын өзгөчөлүгү түркүн түстүү тамактар. Элдердин сизге кылган жылуу мамилеси жана үй жаныбарлары сиз менен кошо жүрө бергени. Султан Ахмет станциясында жайгашкан Ая София мечитинин жанынан баштайбыз достор. Бул жакта чындыгында аябай эле туристтер көп. Туристтер бул жакка ар кандай транспорттор менен келет. Такси менен келсеңиз болот, бул жакта троллейбус менен келсеңиз болот, автобус менен келсеңиз болот, жана достор жөөдө келсеңиз болот. Көбүнчө адамдар бул жакка метро менен келишет. Достор, анда эмесе биз метрону көрсөтүп бермекчибиз. Стамбул шаарында бардык транспорттор өнүккөн. Метро, метробас, электричка, трамвай жана жол транспорттору. Бишкекке салыштырмалуу жол киренин баасы бул жакта 2-3 эсеге кымбат. Баса достор, Могул карта. Бул карта мынакей Могул жактан сиз терминал менен саласыз. Бул жактан терминалдан буга акча саласыз. Акча дегенде лира саласыз. Анан кийин тигил жакка басып өтүп барып ушул менен метрого, автобустарга, ошондой эле жана биз түшкөн кайыктарга, корабльдарга түшсөңүздөр болот. Бул негизи 50 лира болот экен өзү. Картага акча салабыз азыр. Стамбулга келгенден эле жашай турган жер издейбиз. Жашай турган жерди кыргыздар квартира өздөрү 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү үйлөрдү ижарага берет. Биз Аксарай районуна келип жайгаштык. Бул жерде Бишкектеги Ош базарына салыштырышат экен. Бул райондо койка орунду 100 TL, же болбосо биздин акча менен 600 сомго күнүнө жашоого болот. Биз командабыз менен койка орундарды тандадык. Ал эми отелдин баалары күнүнө 200 TLден жогору. Калганы сиздин капчыгыңызга жараша. Достор, бизде Кыргызстанда борсок болсо, буларда түрктөрдө ушундай смет деген кылат. Аябай баалап чечет. Merhaba abi. Ne kadar smit? Abi onu çekmesek ya. Video çekiz. 3,5. Dostlar mınaki şunday smit. Oğlak az bir. Son gene son. Bizim borsak сыяктыкыр biraz катыраак экен. Чынында курсагың ток болбосо шаарды кыдыра да көрө да албайсың. Түркиялыктардын кухнясы башкалардан өзгөчө, барысы жеңил жана пайдалуу. Шериндигичи жөн гана керемет. Ekmek, çiğ köfte. Bu bir tane kandan tabak. Жок, эме экен бул.
Бул бизде курдак экен. Курдак. Бирок ток нети же, не нети мен. Ладно, гүрүч сонма. Мынакей гүрүч. Коланы. Тамактанған келдик. Бул кадимдей эле гүрүч, кола ve naan. Ошонун бардыгы биз 2 порция алдык. 60 лира болду. Стамбулда транспортторго колдонулган бирдиктүү картаны Босфор жээгиндеги кайыктарга дагы колдонсо болот. Бул жер Стамбулдун туристтик символу болгону үчүн биз дагы түшпөй кое албадык. Вау, шамал. Караңыздар, деңиз үстүндө бир жерге барыш үчүн. Турцияга келгенде кийим албай кетүү мүмкүн эмес. Дүйнөгө тараган брендтик кийимдердин бардыгы ушул жерде. Стамбулда 2 жол менен кийим алууга болот. Биринчиси базардан, экинчиси соода борборунан. Биз соода борборунан барып кийим алууну чечтик. Анткени базарда сапаты күмөн жана баасы белгисиз. Соода борборунда болсо баалары жазылган. Эч ким менен соодалашуунун кереги жок. Ошондуктан биз жергиликтүү элдин айтымы боюнча Venezia Mall соода борборуна бардык. Так, ең қызықты нәрсе. Бұл жақта жаңа аэропорттан біз QR код ошондай эле баягы тест тапшырганбыз. Ошол нерсени ар бир магазиндерге, торговый центрларга киргенде ошо QR кодду көрсөтөбүз. Могу QR кодду көрсөтөбүз. Так, могу QR код. Жеттік шымен, а? Так, біз уже кийиніп чықтық. Ва. Кийингеніміз 609 TL oldu. 609 TL. 3654 сомго мен куртка, үстүмө куртка алдым. Джемпер алдым. Ушундай шым алдым. Эми бутубузга бир жакшы бут кийим алсак, ошол жетиштүү болот го. Бирок кээ бир нерселерди, кээ бир буюмдарыбызды базардан алганга туура келди. Негизи бул жакта базар дейт, жума базары болуп калат экен. Жума базары. Ушундай болот экен. Мынакей. Курткалар. Бул жакта. Курткалар. $100'dan verin. $50 da var böyle bak. Bunlarda. Abi. Sağ ol. Sağ ol. Тигил жактан ушундай чемодан деле бизге 450, 500, 480 лира деп аткан. Азыр бул жакка келгенде сразу эле 350 деди, силер үчүн 300 берем деди. 300 лирага биз ушундай чемодан алдык. Баса бизге Мертер базарында сунушташкан, бирок ал жакка дагы бардык. Ал жакта жалаң гана дүгүнө сатылат экен. Yes. И баса достор, бери дагы бир жакшы маалымат. Бул жакта үй жаныбар мышыкты аябай аярлап мамиле кылышат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле ушундай столдун үстүндө турат. Ар кайсы жакта жүрөт. Буну дагы бизге окшоп башка көзгө чапкылап тепкилебейт. Булар аябай чынында аяр мамиле кылышат. Стамбулдун көчөлөрү мени тарыхый булактары менен таң калтырды. Кичинекей, тар, бирок ошол эле кезде кооз көчөлөрү көз жобосун алат. Бул жакта биздикиндей чоң пешоходдор жок.
чоң пешеходдор жок. Артта көрүп тургандай кичинекей пешеход менен ушинтип өтүп кетет. Бул жакта чоң жол менен адамдар басат, машиналар дагы өтөт. Бул жакта жүрүш кичине кыйыныраак экен. Эки жакты карап жүрбөсөң, машиналар катарынан өтөт экен, катарынан. Эң кызыгы бул жерде светофорду эч ким деле карабайт. Биздин Ош базар сыяктуу эле. Достор, азыр кызыл болуп турат, бирок бул жактагы элдер кызылга карабастан дагы өтүп өзүнүн коопсуздугун балким кээде тобокелге салганга учурлар келет экен. Чынында бул жактан уна башкарыш кыйын экен. Уналардын көпчүлүктөрү өздөрүнөн чыгат. Жана бул жакта автомат коробка деген жок. Жалаң гана механик. Ne zaman sıcak olacak İstanbul'da? Ağustos'ta. Ağustos. Temmuz, Ağustos. Түрктөр менен биздин эмнебиз окшош деп ойлойсуз. Албетте динибиз, тилибиз. Бирок булар содалашкан жагынан дүйнө элдерин артка калтырып, еврейлерден ашат, бирок ким калышпайт. Abi selam aleyküm. Bu ne? Унчукпай же жош болсоңуз капчыңызды бат эле түгөтөсүз. Биз дагы жакшы эле содалашып, өзүбүзгө керектүү буюмдарды сатып алдык. Түрктөрдүн тилин тапсаңыз, бат эле сиздин айтканыңызга көнүшөт. Ökönü alacak. 120. Vallahi güzel. Vallahi diyorum. Müslüman. Estağfurullah. Vallahi. Ya Allah gel. 3 tane 250, 3 tane 3 tane 150. 3 önü. 250. 250. 250 tamam. Bir tane 350. 250, 250. O 350. Kaç ara? Kaç top kalsın? 5 top ödesin. 250. 150 verin. 152 veriyoruz. 253 tane. Abi 122 tane dediniz. Şimdi 3 tane. Ha 3 tane 180 250. verin. Ne oluyor bu sene? 60-60'dan veriyorsunuz zaten. Азыр бул жакта великий сода болуп атат да. Tamam. Tamam. 10 берет. Ya tamam sen de Allah. Tamam. Ver ama bak ama. 250. Tamam. Tamam. Vallahi aram oldu. Vallahi. Vallahi. Ama Hay Allah. dedin ama sözünü tut. Allah eyvallah. Ver ama sözünü tut. He, Helal olsun vallahi. Estağfurullah. 3 önü verin desin. Ama dedim ama. 3 önü. Abi Allah'a emanet. Vallahi yok. Ya 20 veren de. Ya şükran. Vallahi. Abi şükran. No. Helal olsun. Ah, helal olsun inşallah bismillahirrahmanirrahim. Abi. Teşekkürler. Стамбулдун bir күндүк чыгашасы 300 лира, же болбосо 2,5 сомдун тегерегинде. Сиз bir күндө Стамбулду кыдырып бүтө албайсыз. Сизге жок дегенде bir жума убакыт кетет. Эгерде сиз bir жума убакытка келе турган болсоңуз, кеминде чөнтөгүңүздө 14-15 миң сомдук акча болушу керек. Албетте бул билеттен сырткары. Мен Стамбулдун жөнөкөй гана жашоосун айтып бердим. Эгерде сиз Стамбулдун тарыхый баалуулуктарын, тарыхый жерлерин көрө турган болсоңуз, анда биздин каналдан алыстабаңыз. Биздин кесиптеш Калыс Бактыбеков айтып бермекчи. Достор, кийинки көрсөтүүдө кайсы шаарлардын жашоосун айтып берейин. Аны комментарийге калтырыңыз.